Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри чындыгында уюшканы 1936 жылкы болуп эсептелинет. 34-35 жылдардан баштап бүт Кыргызстан боюнча мен деген акындарды, комузчуларды, кыякчыларды, сыбыскыда ойногондордун баарын чогултуп, анан кийин ушу бир оркестр түзөлү деп ошондой чечим чыккан экен. Ошондо Москвадан Петр Шубин дегенди чакырышып, композитор, дирижер чакырып, анан ошол кишиге баарын тапшырган экен. Биздин акындар, комузчулар жана бүт музыкалык жагынан сабатсыз болчу да. Нота билчү эмес. Анан кийин булар бир ойноп бергенин Шубин жаттап калчу экен да. Ойноп берет фортепианода. Момундай десе ошону жаттап. Булардын эми ошондой мындай памяти деп коет ошо. Күчтүүлүгүнөн ошо оркестр түзүлүп, анан Кудай шүр 36 жылдан баштап оркестрдин программасын түзүп, биринчи оркестр болгондон кийин эл аспаптар оркестри болгон. Ошол сапатын жогорулап, жана кыргыздын күүлөрдүн, ошондогу кыргыздын ырларын Шубин оркестрлештирип, жардамчысы Шейши Орозов болгон. 39-жылы декадага барып оркестр өзүнүн ийгиликтүү барып келгенин ушуга чейин даңазалап айтып жүрүшөт. 1960-жылы көрүнүктүү Карамолдо атабыз каза болуп, анан ошонун ысмы биздин оркестрге берилген болчу. Мына ошондон баштап биз ушуга чейин Карамолдо атындагы эл академиялык эл аспаптар оркестри деп атап атабыз. Оркестрди Феферман Борис Вениаминович деген дирижер, анан анын жанында консерваторияны бүтүп келген Насыр Давлесов жетектеп калды. Мына экөө бир топ Ыбырай Тумановдун күүлөрүн, көптөгөн күүлөрүн оркестрге салды. Жумахматов келгенден баштап нечен деген баягы аткарылбай жүргөн комуздун күүлөрүн, Карамолдонун күүлөрүн баарын оркестрге салган. Андан кийин сынган бугунун жасады, камбаркандарын жасады, ой булбулду, көптөгөн чыгармаларды, көп ырларды оркестровкага, көп күүлөрдү, 20га жакын күүлөрдү оркестрге салып, ал өзүнүн салымын кошту. Андан кийин мына Төлөгөн Томотоев келди. Анан Төлөгөн Томотоев сүйлөшүп, комузду киргизген болчу да. Мына азыр ушуга чейин ошо комуз ойноп атат. Тилегенов болду, Бакыт Тилегенов. Оркестровка жагынан, эме жагынан өзүн көрсөтүп, дирижерлук кылып, бизде иштеп калды. Кара бир тонун борунан, калдайып учуп куш конот, кара көз сулуу таткайым ай, кандай бир жанга туш болот. Мен эми өз жөнүндө айтсам, мен дагы ошо өсүм чоңойгон, ошо жерде өскөн оркестриме келип 77-жылдан баштап экинчи дирижерлук, очередной дирижер деп коет, ошондон баштап иштеп калдым. Ошуга чейин ошо оркестрде иштеп атам. Сагынбек Акматалиев. Адак ошо биринчи кыякта ойноп, концертмейстер болчу оркестрде. Комузчулар ансамблына да жетектилик кылып, комузду да, кыякты да жакшы билген
жигит музыкант болчу. Өзү аябай музыкальный бала эле, дирижер бул. Ушул оркестрдин дирижеру Сагынбек Ахматалиев бул турмуштан көз өтүп кеткенден кийин биз көзгөчө мындай камтама болдук да, бул оркестрди ким жетектейт, ким ушул оркестрдин башында турат. Адегенде биз ушул мен өзүм билген атактуу аты бар, дирижерлук тажрыйбасы бар мына биздин тармакта иштеген жигиттердин баарын чакырдым. Ар бири менен сүйлөштүм. Ушул оркестрди жетектеп бересиңби деп бир топ мындай мыкты учурдагы таланттуу дирижерлор менен сүйлөштүк. Анан бардыгы ошол жерден бир ооздон бул оркестрдин тарыхы башка, бул оркестрдин басып өткөн жолу башка. Ошондуктан мен ал жагынан корком. Алар даап келе албай койушту көпчүлүктөрчү. Эми бул оркестр деген баягы кыргыздын бир түптөлгөн мына көзгө басар туңгуч кыргыздын оркестри. Мына ушуга жетекчи болууга мына сен кандай оюң бар? Алып кете аласыңбы? Ушуну башкарып бере аласыңбы? Деп ана Асылбекке мен ушундай бир өзүмдүн өтүнүчүмдү айттым. Айтканда агай болуп тур, эгер ишенич көргөзсөңүздөр, мен ушул оркестр менен иштеп көрөйүн деди. Жаш дирижер мына Асылбек Насырдин Тегин мына 2 жылдан бери 3 жылга чамалап баратат. Азыр жетекчи болуп дайындадык. Баягы кыргыздын макалы бар эмеспи? Жаш келсе ишке, улуу келсе ашка дегендей. Мына Асылбек келди да ошо келген күндөн баштап шумаланып, өзүнүн чыныгы жүрөгүн, өзүнүн мына чын жүрөктөн далалаттанып ушул бардык өзүнүн убактысындагы чыгармачылыгындагы ушул оркестрге берди. Жан дил менен киришти. Менин туюмумда оркестрдин репертуары бул оркестр түзүлгөндөн баштап кыргыз мамлекетинин саясий түзүлүшүнүн, коомдо болуп жаткан бүт көрүнүштөрдүн көзгүсү катары оркестрдин репертуарын карасак болот. Ар заманда оркестрдин репертуары ошого ылайыкташып, ошого түспөлдөш болуп өзгөрүп тура турган бул жандуу организм сыяктуу мен сезем. Азыркы болуп жаткан көрүнүш, азыркы учурдагы кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан кийин кыргыз өзүн өзү тааный баштады. Музыка дүйнөсүндө дагы ушундай өзгөрүштөр бар. Өзүнүн салттуулугуна, өзөгүнө кайтып жаткан учур. Оркестр дагы ошондон кем калбай, заман менен эриш аркак жүрүп, азыркы учурдун мыкты оончулардын ырларын репертуарга киргизип, мыкты деген композиторлордун күүлөрү оркестрга репертуар болуп кирип жаткан убагы.
kalbindeyim ölmölüm, senin ışkın balanın dilegindeyim ölmölüm. Güldar kılçı yürektin sen kakşıp jatkan çöldürün. Butundan, seyden monçok çıtından, kadam koygun butundan, kalem bir monçok çıtından. Көркөм жетекчи болуп, башкы дирижер болуп келген учурдан баштап кыргыздын көп аспаптарын киргиздим оркестрга. Кадимки кыргыздын эски байыртадан келаткан 2 кылдуу кылгыягы. Андан тышкары оркестрга 3 кылдуу кылгыяк кирди. Бул дагы кылгыяктын жаңы түрү. Жетиген аспабы кирди. Комуздун өздөштүрүлгөн жаңы түрү бул чертмек аспабы. Бул дагы кирди. Андан тышкары чуу басар деген аспап кирди. Кыргыздын байыркы сыбызгысы кирди. Кийинки оркестрдин баскычы жолу бул түп тамырынан бери бүт аспаптардын бардыгын модернизациялап өзгөртүү деп эсептейм. Музыкалык аспап жасаганыма 34 жыл болду да. Эми ошо 34 жылдын ичинде ошо Карамолдо Оросун оркестрі менен мен тыгыз байланышта чогуу эле иштеп келатабыз. Мен кичинекей бала болуп киргенде Төлөгөн Томотоев главный дирижер болчу. Аны менен да иштештик. Анан азыркы главный дирижер Асылбек Насырдинов менен деле иштешип атабыз. Алтын буйртмаларын берип атат. Анан ошол жаңы болгондо комустарын өзгөрттүрдү. Бүт ой салдырып, латына ой салдырып мындай коослотуп жасатты да. Жана Чинкилдек деген жасатты. Бул Чинкилдек бул комусту коштойт да. Бий күн менен коштоп берип турат комусту. Ошонусу жакшы да. Анан дагы бир 2 буйртма берген, аны аткарабыз. Карамолдо Оросов менен тыгыз иштеп келатабыз оркестр менен. Муну рез турурсун. Бийигирээк. Анткени могул жерде реге эме болчу да. Ре үчүн алмаштырган болчу. Ляны мен эле ылдый түшүрүп көрөйүн. Анда мында койсоңуз кандай? Анда муну жөн коеюн. Муну бир аз ылдыраак, анан тигиниден могу тушка чейин алып келейин. Немдүүлүк көп болгондо ушуну эметип койсоң жакшы. Кичине кургатып коет. Үйүндө чыгар. Эме көрсөң, ой көрсөң. Азайып калды бираз.
оркестр элдик музыканын нак түпкү тамырына кайрылып жаткан учуру. Тактеке бул кыргыз элинин эң байыркы куурчак театры. Нурак Абдурахманов атабыз Тактекени өтө бийик деңгээлге алып чыкты убагында. Ошол өнөрдү мен улантып сахнага алып чыктым. Оркестр үчүн мына теке, Тактеке деген күй жаздым. Ал күйдө 11 Тактеке сахнада бир учурда аткарылат. Бул тарыхта биринчи жолу болуп жаткан нерсе. Анткени буга чейин оркестр менен Тактеке аткарылган эмес. Азыркы учурда ошол Тактекени оркестр менен сахнага алып чыгуу бул жаш көрүүчүнү оркестрдин репертуарына тартуу, аларды кызыктыруу. Аны менен чогуу кыргыз музыкасына, кыргыз өнөрүнө кызыккан бүт көрүүчүлөргө биздин байыркы эл экенибизди далилдеп, ошону тастыктап сахнадан мындай мөөр басканыбыз деп эсептейм. Жыгабайке, моға алдын сабақта жарық бергенде кечиіп қаладасыз да, неме менен издепші. Моғы жақта даяр жарықтан жоқ беле, шызын ошон бергендейші. Ошо жарықтан кечиіп қаладасыздан, ортоға да кечиіп қаладасыз. Старт дегенден кейін анан басыңса, 5-10 секундтан кейін. Қойдырма, оркестр. Кыргыздын музыкасы кыргызга гана керек, кыргыз гана күйө турган нерсе. Ошон үчүн муну кыргыз гана өнүктүрө алат, кыргыз гана колдой алат, кыргыз гана баркына жете алат. Кыргыздын музыкасына биз баарыбыз кызмат кылышыбыз керек. Азыркы убакта маданиятка аябай мамлекет чоң каражаттарды бөлүп көңүл буруп атат да. Бул өтө маанилүү нерсе. Жаңы аспаптар алынып атат оркестрларга. Жаңы кийимдер тигилип атат сахналарга. Мамлекет репертуарыңарды жаңырткыла деп ага каражат бөлүп берип атат. Мунун бардыгы маданият өссүн, өнүксүн, кийинки муунга көбүрөөк байлык таштайлы деген чакырык бул. Ушунун бардыгы натыйжада сахнада көрүнөт. Аспаптын мыктылыгы, кийимдин мыктылыгы, репертуардын жаңырганы. Бул жердеги узор азыр эң негизги акценттүү узор болуп кетет. Ал майда кристаллдар Сваровский бул бизге дополнительный цвет берет, дополнительный блеск. Саймандагы өзүнүн бир эрежелери, запростору бар дегендей да. Ушунун баары бүт ручная работа, бүт колго тигесиңер. Албетте. Ошол себептен костюмуңуздар аябай өзгөчө болуп чыкты го дейм. Ой, рахмат Нурпери, прям сонун колуңарга береке силерге. Чоң рахмат айтабыз оркестрдан. Же мол эскиз боюнча дагы бир өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз, мага бул таштардын түсү негизинен жакты. Бул костюмга эми
көрк кошот деп ойлойм. Бул ушундай негизгиси бул жерде акцент бул оймо, таштар. Атайын быйылкы ийден чыгарып туруп эле чогултуп туруп багажыңызга салып алсаңыз жакшы болуп жетип барат. Анан кийин кайра эле келгенде ошол жайып алып туруп былтыр алган Айша. Бул деген биздин Айша Базарбаева деген эжебиз. Эң биринчи жана Дзержинский бульварында ырдап чыккан ушул Айша эжебиз. Ушулар бар оркестр. Ушул вакытка чейин ушу оркестр, ушу эжекелерибиз, апаларыбыз иштеп келатат. Kıynabaçı yürekteki caraday Kılgırgaçı koyçu beni karavay Çekilip koy çekirpegin irmeçoy Kumsa buldum sağınganım paravay Yaşlığımdan haskaz olsun aylanıp jürüm Get albay jürüm Men seni geletten jürüm Her an görmey seni başkaga Kıyalmay seni başkaga Men seni sağınıp ödüp jürüm Men seni sağınıp ödüp Карамолдо Орозов оркестр жөнүндө токтоп турган болсок, бул биздин оркестрлардын флагманы. Негизи эле кыргыз профессионалдык искусствосунун флагманы десек болот. Ушул биздин музыкалык маданият тарыхыбыз Карамолдо Орозов оркестринен башталат. Ал кезде бир дагы маданий мекемелер болгон эмес. Ошол оркестрден түптөлүп, анан ошонун ичинен таланттуулардын баардыгын сен бул жакка ылайыктуу экенсиң, бул жакка деп андан кийин калгандары түзүлө баштаганда, ошон үчүн биз тарыхыбызды ошол Карамолдо Орозовдун түзүлгөнүнөн башталып биздики ушул маданият тарабы эсептелинет да. Ошол совет доорундагы башка республикаларда, көп республикаларда баягы кыйынчылыктын айынан ушундай профессионалдык музыканы токтотуп коюп, кийин улантып алабыз деп операсы жок, же балети жок, же классикалык музыка ойной турган оркестрлардын баары жойулуп кетип, азыр абдан кыйнап алды. Биз маданият күндөрүнө барып атабыз. Ошолорду көрүп, биздин оркестрларыбызды, биздин профессионал музыканттарыбызды көрүп, аябай суктанышат да. Биздин ошо Кыргыз Республикасынын сүйүнөрлүк, бир жакшы баа бере турган жерибиз бул ошол окуу жайларыбыз Токтобой. Ошол эле Мукаш Абдыраев атында окуу жайларыбыз анткени бул оркестрлар үчүн музыканттарды даярдайт. Ошол эле Күрөңкеев, ошол эле биздин Бейшеналиева консерваториябыз бүт баары Токтобой. Кыйналсак да окутуп, ошол музыканттарды даярдап, оркестрлар токтоп калган жок.
ору bir gün soğuk Alkan azabı tartsa bilmeysin Bilmeysin Betengeli maydanım Belgide жақшы жайдары Көлі көлі майданым Алқан көлі bir жақшы Өкмөттөн биз атайын штаттык бедеттер сурадык. Өкмөт бизди колдоп берди дагы. Азыр оркестрдин составы 70ке жетти. Жаңы биздин арабызга жаш ырчыларды тарттык. Аларды атайын биз орусча айтканда кастинг өткөрдүк. Баягы конкурстук жол мененчи алар өткөрдү да ушул Карамолдо Орозов оркестрине атайын көркөм кеңештин кароосуна коюп, ошол жерде бир топ таланттуу ырчы жаштарыбыз, уул кыздарыбыз мына ушу Карамолдо Орозов оркестрине мына жаңы солист болуп кирди. Мына алардын арасында жана Рыскелди Сатыбалдиев деген ырчыбыз чыкты. Мына Канеке, Элара деген кызыбыз, ошол эле Курал Чокоев, Аксай Мукамбет уулу, мына ушул сыяктуу жаштар абдан көп чыкты. Ошон үчүн азыр эми Кудайга шүгүр, ушул оркестрден үмүтүбүз чоң. Биз азыр ырдалбай алган илгерки биздин Атай, Муса аталарыбыздын ырдалбай алган ырларын, оркестрге салынбай алган ырларын баарын тең азыркы биздин ырчылар, жаштарыбыз, мына биздин курактагы ырчылардын баары ошол жалпы элибизге, журтубузга жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Бул деген нерсе ошол биздин оркестр менен ырчылардын, маэстробуздун ортосундагы эл сурап жаткан жашынакай баягы ырларды берип жатканыбызда деп ойлойм да. Баягы ар бир ырды табышта, же болбосо ар бир күнү табышта обязательно бул жерде биздин маэстробуздун эмгеги чоң. Биз ага мындай көз караш менен отуруп мындай чогуу ырчы, анан маэстро отуруп алып сүйлөшүп, мына ырдасак кандай болот деп элибизге ошол ыр өтөбү, элибизге жагабы деп анан элдин ичиндеги, биздин элибиздин ичиндеги азыр жаш оончулардын, жаш мындай композиторлордун ырлары кимиси өтүмдүү болуп атат. От ошолорго кайрылып, анан ошол жаштарыбыздын дагы тиги ички максатын ырчы менен маэстронун жеткирип, ошол бузбай, шөкөттөп элге таратканыбыздын өзү бир чоң эмгек деп ойлойм да. Анан биз ырчылар мисалы үчүн ырдап атканда артыңдагы эмне деген комузчулар отурат, кыякчылар отурат, үйлөм аспаптар отурат, биздин өзүбүздүн кыргыздын. Мен оркестрди кооздоп, оркестр мени кооздоп турат. А ошол оркестрди кооздоп, мени кооздоп алып чыгып аткан биздин маэстробуз, Kızıl gül gördün, yürek karbaldı, sezimleri kayıkıp, süyüm arın aldı.
тағдыр ушундай кайсары бушам кайгы ушундай тамчы 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 шүйдүрүм таң алдында жетпей көмүлдүм. Карамолдо Ороздун азыркы заманбап клиптери чыга баштады да. Буга чейин оркестрди клипке тартат деген мындай таң калыштуу нерсе болчу. Кантип оркестр менен клип тартсын депчи. Бирок ошолордун интернет булактарында көрүп аткан, жаштардын ошого кызыгып атканына жакшы кызыгууларды алып келди. Кыргызстандын тарыхында калган оркестрден болсо деп тилектешпиз. Биз болгон жардамыбызды, болгон ойлорубузду жада калса кыл кыяктын кылына чейин кайсыл жактан тапсак болот деп ойлонуп жардам бергибиз келип турган убак. Азыр техникалык базасын Карамолдонукун аябай күчтөп жатабыз. Жаңы инструменттердин баардыгын алып берип жатабыз. Кийим-кечектерин тиктирип, мындайча айтканда, азыр маданияттын баардык тарабын эле карап атабыз, бирок Карамолдо Орозов бул биздин тарыхыбыз, бул биздин маданиятыбыздын башталышы. Ошон үчүн буга биз өзгөчө көңүл бөлүнөт деп ойлойбуз. Биздин өзүбүздүн күүлөрүбүздү, өзүбүздүн ырларыбызды, өзүбүздүн обондорубузду, өзүбүздүн аспаптарды көргөндө бул дана улут экен, бул мамлекет экен дегенди берет да. Ошон үчүн биздин мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдеп туруш үчүн бул Карамолдонун салымы абдан чоң, мындайча айтканда. Оркестрди көрүп жаткан кезде оркестрда кыргыздын байыркы аспаптарынын бир нече түрлөрүн көрөт. Ошонун ичинде жетегенибиз бар, комузубуз бар, кылгыягыбыз бар. Ошолордун сахнада аткарылып атканын көрүп, көзү менен дагы тоет, кулагы менен да тоет, жан дүйнөсү менен дагы тоюп, концерттен жакшы бир өзүнө жан дүйнөсүнө бир азык алып чыгат. Академиялык деген ат өзүнчө жалаң эле Карамолдо Орозов оркестринде бар. Башка эл аспаптар оркестринде мындай наам жок. Бул биздин өкмөтүбүздүн эл аспаптар оркестрин баалап, ошол бийик жетишкендигин көрсөтүп турат да. Мындан ары да өсүп, мындан ары да жогорулап, ошол академиялык деген атын эч бир өчүрбөй, мындан ары чыгармачылык жагынан болобу, чоң сапаттары боюнча чыгармачылык ушу өсүшүн мен каалайт элем. Бул оркестрде кыргыздын залкар белгилүү инсандары, залкар дирижерлор, залкар музыканттар түптөп кеткен бул Карамолдо Орозов оркестри. Албетте, бул Карамолдо Орозов атындагы оркестрдин басып өткөн жолу мына биздин улуттук филармониянын тарыхы менен тарыкташ. 2 жылдан кийин биз Карамолдо Орозов оркестринин 90 жылдыгын же болбосо ушу улуттук филармониянын 90 жылдыгын белгилейбиз. Мына ушундай 90 жылга жакын өзүнүн сахнадагы жасап кеткен издери, бул биздин кыргыз элине жасаган музыкалык белектери, бул биздин кыргыз эли үчүн өзгөчө бир тарыхый кенч. Даярданабыз, өртүнөп кетсин.
Avaylаңыз, инструменттерін avaylаңыз. Başladık. Sağıntıp